Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кудуреттүү улуу табылга. Ушу Кудайдын кудуретин, Кудай же бир кудуретин бир улуу журтка бергендиги, ушу кудуреттүү улуу табылга демекчи ушул ар бир адам кудайлык сыпатка бир калыптанышы, ошол бир керемет сыйкырды иштетиши, кудуреттүү улуу табылга демекчи ушул теңирчилик, техника доору бүтүп, бир теңирчилик деген доордун келип атышы, ошол теңирчилик деген доордун керемет сырлары, ошо теңирчиликке, теңир сыпатына адамзаттын калыптануусу, бул өзү теңирчилик деген өлбөс, бүтпөс бир кем байлыкты дүйнө элинин казып башташы. Ошондуктан бул ошо кут деген сөздүн өзүндө бир кудайдык бир чоң керемет бар. Мисалга Кудай деген сөз бул кут ай, кут ой. Эгер сенин көкүрөгүңдө бир кут ой болсо, бир кут ой байырлап турса, жакшы ой дейли, бийик ой дейли, улуу ой дейли байырлап турса, ошол адамда бир кудайлык сыпат болот. Ошол убакытта адамда бир көктүн бир көрөңгөсү көкүрөгүндө болот. Ошол адамдын пейили, ниети жакшы болот. Ошол адамда бир улуу маданият, улуу сыпат, улуу түшүнүк, бир улуу кереметтери болот. Ошондуктан бул кутту көп кырынан, куттун ушу 100 кырын таап деп ааламдан ушундай тапшырмалар түшөт. Ансыгындай ошо куттун өзүндө бир чоң өзү энергия бар. Куттуктайм дейт, кут болсун дейт. Ушу кыргызга түшкөн кут бүт ааламга чагылат. Кут бул Кудай буйруган адамга гана берилет. Кут бул чоң био нур энергия. Бул Кудайдын нуру, энергиясы, деми, күчү болуп чечилет. Ошо куттун өтө көп кыры берилет. Ошондуктан кыргызга кут түшкөндүгү рас, чындык. Кудуреттүү улуу табылга түшкөндүгү чындык. Ушул мен айтып аткан сөздүн баары ошол кут кереметине кирет. Бүгүнкү темабыз ушу бүгүнкү күндөгү ак калпак күнүнө, бүгүнкү күндөгү ошо мамлекетте белгиленген соттор күнүнө, күнүмдүк жашоого ошону салыштырып, эртеңки жашоодо анын орду кандай, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошо ааламдык сабак бул. Бул теңирчилик деп башында айтып өттүк. Эми кудайчы деп койсок, же ааламдан кудай деп берилбейт, кудайчы деп берилбейт. Тетирисинче теңир деген керемет келди, теңирчилик доору келди деп берилет. Эмнеге дегенде ошол теңдешсиз энергияга жеткен адам теңир кереметине жетет деп берилет. Теңир кереметине жеткен адам деген сөз бул же кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшөт. Касиеттүү адам деп кимди айтабыз дегенде, баардык адамдын тилин тапкан адамды, ошо табият ааламдын сырын билгендин, тилин билген адамды касиеттүү деп айтабыз. Касиет болгон жерде иш жүрүшөт. Касиет болуш үчүн эмне керек дегенде калыс. Калыс кайра ошо теңчилик. Теңирдей тең. Ошондуктан кудайчылык эмес, аллачылык эмес, бул доор өзү теңирчилик деп берилет. Тең деп эле өзү айтып атпайбы? Мисалы мына жамандыкка жамандык аласың, жакшылык кылсаң жакшылыгын көрөсүң. Оң менен солду, о дүйнө менен бу дүйнөнү теңдегени, жан менен танды теңдегени,
Мына ошонун баары ошол теңирчилик. Теңирчилик деген доор келди. Бул эмне дегенде ошол адам өзү өсүп азыр теңир кереметине жетет. Мисалга мына биз Кудайдан ден соолук сурап келгенбиз, көбүрөөк жашоону сурап келгенбиз. Адам өсүп туруп ошого өзү жетип атпайбы? Азыркы жаңы доордо. Мына ошо энергия менен, ошо нур, кут, кудуреттүү улуу табылган менен, энергия менен таным бириктиргенде жан өлбөгөндөн кийин тан өлбөй. Мына караңыз, ошондо теңир этапка адам жетип атат. Бул доордо. Ошондуктан теңир доору деп берилет. Анан ошо теңирчиликке техника элчилик кылат. Же болбосо техника эмне иш кылат дегенде адамдын өскөнүн эле далилдеп берет, ошого эле буйрулган. Мына ошол биз сүйлөгөндө, энергия өткөндө эстеп, чымырап, бийиктеп өсүп атабыз. Ошо өскөн адам же ошол теңирге теңдеш энергияга жеткен адамдын энергиясын эле техника сизге көрсөтүп атат. Ошондуктан техника деген доор бүттү дагы, ошо азыр теңирчилик деген доор башталды. Теңир кереметине жетүү, аалам сырын ачуу, ааламдык сыпатка калыптануу. Ошо батыштын техникасы бул теңирчиликке кызматка эле буйрулду. Элчи болуп калды, мындайча айтканда. Бул дүйнөгө бат жетет. Мейли бир кезде ааламдан илим түшкөндүр пайгамбарларга. Техника болбогондон кийин мынчалык тез жеткен эмес да. Ар бир үйгө жеткен эмес. Дүйнөгө жеткен эмес. Муну дүйнө алкалап кеткен эмес. Ошондуктан кечигип калган. Аңча адам өсүп кетти, аалам өсүп кетти. Ал ааламдык билдирүүлөр артта калып калды. Азыркы убакта болсо, мына техниканы Кудай жаратып, теңирчиликти берип, ааламдан. Теңирчилик бул эмне дегенде бул дин эмес. Бул акырет теңирдин сырлары. Акыреттин теңирдин сырлары. Атаңдын сыры, энеңдин сырын ачып койгондой эле. Нур дүйнөлөрдүн, мына нур дүйнөнүн түпкү нускасы, ксере копиясы. Теңирчилик бул дүйнө тааным. Теңирчилик, теңир керемети жерге түшкөндөн кийин, же болбосо мынтип айтсак болот. Кудай кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон дегендей эле, ошол жылдыздын сырын кыргыз алып, астрологический прогноз дегендей. Өзүн таанып, ошо сырды алып, анан ошол теңир этапка калыптанып туруп, анан дүйнөгө багыт берген атат. Жаңы доордо. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде. Нурдан жаралган, нур дүйнөдөн жаралган. Жомок менен жашаган манастын эли кайыптан жол таап берип атат. Ошондо теңирчиликке, теңир этапка же улуу кыргызга, улуу сыпаттагы, улуу кереметтүү, улуу касиеттүү, улуу күчтөрдөй сыпаты бар кыргызга техника элчилик кылып берген атат. Ошо кезде, ошо табыгы илимге, же кутка, же кудуреттүү кыргызга, керемет касиеттүү кыргызга табият кызмат кылган атат. Дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, табият от, суу, таш, аба, оору аркылыкпы, вирус аркылыкпы, психологиялык бир дарт аркылыкпы, анатомиясын оорутуппу, же жери титиреппи, же суусу каптаппы. Табият жер адамын, улуттарды табыгы илимге, мынабу теңирчилик илимине, кыргыз элине багындыруучу теңир буйруган көсө. Жан дүйнөлөрүн жазалоочу сабоо. Караңызчы, ошентип эки дүйнө биригип кетти. Мына азыр биз айтып атабыз. Ошо адам периштеге айланыш керек деп, пендеден чыгыш керек деп. Эмнеге периштеге айланыш керек дегенде, пендечилик доору бүттү. Аял эркек деп мына сүрөттөгүдөй.
аял эркек деген мурун жашоо ак кара жашоо болуп келген экен. Бул жерде дин бар, бул жерде улут бар, бул жерде аял эркек, бул жерде ысык суук, бул жерде күнүмдүк жашоо болгон. Анысы кандай мына бир этап. Адам деген этапка калыптанбай калганбыз биз. Адамдык сыпат жок. Биз пенде. Жанагы кеп кылгандай кулбуз дегендей пендебиз, көр пендебиз дегенге чыгып алганбыз. Анан арбай инопланетян Кудай деген этапка ошо калыптанып атат. Же болбосо ушул аалам күчтөрү жерге түштү. Демек, кайра эле ушу жаныбыз ошо жактан келгенден кийин биз азыр улуулук жаныбызды өстүрсөк, жан дүйнөбүздү өстүрсөк, таныбыз ошо кызматты кылып калып атпайбы? Ошондо алар периште сыпат, инопланетян арбай сыпат. Ошого биз калыптанып, анан дүйнөгө улуу адам катары багыт берип, жаңы доордо жашоо жол жобосун, анатомиясын окутуп, психологиясын окутуп, жаңы доордо кантип жашаш керек, кантип жаратуучулукка өтүш керек. Ошондуктан батыштын техникасы элчилик кылат. Табият мына бул жерде так берилет. Адамзатты ойлогон адамга көкө теңир кийип алат дагы ал дүйнөлүн адамзатты кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Мына башаты мен, мүмкүн менден да күчтүүлөр чыгар. Энергиясы күчтүүбү, тили күчтүүбү, түшүнүү күчтүүбү. Мына кризистен чыгарып атабыз. Ошентип теңир кереметине жеткен адамга табият дагы, адамзат дагы кул болот деп берилет. Бул эмне дегенде кул болот деген сөз кызматын кылат. Мына табият кызмат кылып атат. Сүйлөп атса энергия менен жеткирип атат. Физика болуп, эстеп, уктап. Адам кулу болот деген сөз буйругун аткарат. Биздин буйрук өс балаңды. Мындай чоңураак, катуураак тил менен бергенде аламдан. Мисалы, бийликтегилер деле элге кул болуш керек деген түшүнүк бар азырчы. Жен кул десе өтө ылдый айтылып калат. Келин болуш керек деп берилет аламда. Сыпатын көрсөтсүн, кызматын көрсөтсүн, ийилип кирсин элге. Элден уялсын, элге таазим этсин, себеби элде касиет бар. Делгендей. Анысы кандай ошо дүйнөлү дагы, табият дагы ошо улуу түшүнүккө жеткен окко, ядрого же ошол топко кул болот, же келин болот. Ошентип техника дагы. Ошентип техника доору бүтүп, теңирчилик деген доор башталып, теңир этап адам калыптанып, ага техникалык элчилик кылып, техника элчилик кылып атат. Өзүңүздөрдү бошотуп, биз кайталап айтышыбыз керек. Азыр байкасаңыз, же жолдо баратканда эстесеңиз, же жатканда эстесеңиз, сиз кысылып алгансыз. Кол учуңуздан баштап буту колуңузга чейин бошотуңуз. Ар бир неметти ой менен барыңыз кадимкидей эле. Мээңизди, далы башыңызды бош кармаңыз. Себеби энергия ошо боштондукта жакшы кирет, калыптанат. Эмнеге боюнда бар эжелерди, айымдарды переживать этпе дейт. Себеби ошо балада энергиядан бүтөт. Анан кысылып калса, кыжаалат болуп калса, энергия жетпейт. Анан ар кандай дарт менен бала жаралып калат. Өзү энергиядан пайда болот да бала. Абадан, нурдан. Ошондуктан боюнда бар аялдай уктай бересиңби деген сөз бекерден чыккан эмес. Ал ошо уктап атканы ошо боштондук болуп калат. Уктаган кезде өзүн тыштап. Анысы кандай сиздерде ошол энергияга калыптанып аткан эже агайындар же болбосо азыр ошо пендечиликтен периштеге өткөндө периштедей сыпатка же наристедей сыпатка адам калыптаныш керек. Же түштө ушул балалуу болуп аткан, же боюнда болуп калып атканы, же баланы түш көргөнү деле ошондой мүнөзгө өт дегени. Сиздер да азыр ушундай жүрүп атат. Анткени абага кетип атат да бул энергия. Ушул уюл кетирип атат, ядро ок кетирип атат ошо энергияны, талкуу менен, түшүнүк менен дегендей. Мына ошол энергия жүрүп аткан кезде азыркы убакта ошол эски жашоосуна эч ким батпай, кысылып, бирөөлөр
баягы кыргыз жалкоо деп бекерден айтылбайт. Бул жалкоолук эмес, бир кырынан карасаң улуулук. Улуу адам пендече жашагысы келбей атат. Пендечиликке мойну жар тартпай атат. Бирок улуулугуна да калып кете албай, пендечиликке да түшүп кете албай, ушу жолун таппай атат. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Ошо энедей кармаңыздар, энергия калыптансын. Аны ошо улуу рахат. Ошондо дал бир нерсени эңсеп талгак болот го эне. Анысы кандай сиздер да эңсеп атасыздар, бирок билбей атасыздар. Ал улуу рахат. Ушу денеңиздерди бошотуп. Керек болсо машина айдап баратканда да денеңди улам деп бошотуп турсаңыз, ошо нурдануу. Ошо утурумдук рахат, утурумдук иш, утурумдук түйшүк, утурумдук түшүнүк менен денени биз ууландырып алганбыз. Анан арам ишти астанабызга келип жайгаштырып алганбыз ошо утурумдук менен. Ал ошо утурумдук рахат анан ажал отуна андан ары түртө салат. Азыр ошо өлбөй калыш үчүн, энергия калыптаныш үчүн, улуулук сыпатка өтүш үчүн нурдануу керек. Ага улуу рахат. Улуу рахаттын ошо методикасы: денеңизди бош кармаңыз, эркин алып жүрүңүз. Жан эркин. Асманга чыгып кетсе жер жашоосунан кутулат. Азыр асманга чыгып кетпесин сиздин жаныңыз. Ушу жер жашоосундагы эле ошо ааламдык түшүнүктө болуңуз. Бүтөт. Өткөн эфирде да айтып өттүк эле, ошо кайыптан нике буйрулмайынча сен кайдан эрге тиесиң? Кайыптан буйрулмайынча сен кантип өлөсүң? Нике кайып, өлөм кайып дегендей. Ага чейин ошол бир мезгили бар. Ошого чейин 15 жашар баланы үйлөнтө койбойбузго. Убактысы келсин, изденсин, өссүн, окусун. Ансыңарындай сиздер дагы өлүмгө да шашпаңыздар. Эртеңки күнгө деле шашпаңыздар. Эртеңки ишти бүгүн бүтүрө албайсыз да. Бүрсүнгү ишти бүгүн бүтүрө албайсыз да. Учурчак менен жашайсыз да, ансагандай ошо өзүңүздөрдү учурчак менен. Себеби улуу жан ааламдан түштү. Азыр ар адамды кийде билбей атат адам. Ошон үчүн пендече канча кийлигишсе дагы иши бүтпөй атат. Себеби улуу жан, чоң жан же ошо энергия бул бийик түшүнүктө. Кээ бир адам ишим жүрбөй атат дейт. Кээ бир адам эргете албай атам дейт. Кээ бири үйлөнө албай атам дейт. Кээ бири байый албай атам дейт. Мунун баары жакшы. Себеби сиз пендечиликке түшсөңүз да бир нерсеге байланмаксыздар. Адам бул дүйнөгө келип алып бир пендечилик жашоо менен турмуш куруу үчүн келбейт. Бул жерге чоң иш үчүн келет. Эгер ошо турмушка өтө байланып алсаңыздар, арга жок бала багыш керек, анын саны көп болушу мүмкүн. Арга жок майда түйүшкө, ошондо сиз улуулук касиетиңизден, улуулук ишиңизден өтө отурумдукка түшө аласыздар. Ошондуктан окшобой атса демек кереги жок. Мына адам өлүп кеткенден кийин жердеги малынын кимге кереги бар? Анысы кандай деле сиздин жан дүйнөңүз өйдөлөп кеткенде жердеги нерсенин сизге не кереги бар? Ушактын, ууручулуктун, арам ойдун кереги жок да. Ошол сыяктуу улуу жан кийгенден кийин тетирсинче ошо ата бабанын арбайы Алла Таала дейбизби, Кудай Теңир сизди сактап атат. Түшүп кетпесин, өйдөлөсүн деп. Бул жакшы деп билсеңиздер болот тетирсинче. Ошондуктан бош кармаңыздар, бош. Бул бөтөнчө ошо боюнда бар энелер, бөтөнчө ошо оору сыркоолуу адамдар, бөтөнчө ошо кысылып кыжаалат болуп жүргөндөр, өзүңөрдү бош алып жүрсөңүздөр, адам эч нерсенин ээси эмес, эскиче пенде. Эч нерсенин ээси эмес. Тетирсинче ал адамды энергия бийлейт. Сиздер энергия кандай тагдырыңарды тапшырып, анан койсоңуздар, көкүрөгүңүзгө келген иш, анан ошого карап кадам шилтеңсеңиздер туура болот. Мурун акылга карап, шашып, кара күч менен жашап келгенбиз. Жанталашып. Мындайча айтканда, бир сиз командир взводсуз. Сиздин 30 периштеңиз бар эле, 40 периштеңиз бар эле. Сиз кысылган сайын алар качты да акырында жалгыз калдыңыз. Мындайча айтканда. Азыр көкүрөгүңүздү бош кармасаңыз, духуңузду бийик алып жүрсөңүз, жаныңыз менен таныңызды бириктирсеңиз, ошо 40 периштеңиз кайра жайгашат. Андан ары жашоо жеңил, оңой,
көңүлдүү болуп калат. Көргө шашпай эле кое туралы. Мына ушу ичкилик ичкен бир туугандарыбыз бар. Ага кабатыр болгон эне ата жарылары бар. Бир туугандары бар. Мындай элестеткиле, ушул бир кичине улуулук кызматка мояка өтүштө эле оор экен да, өйдө эле өтүштө эле. Ана ошол кезде удаарлар болуп турат. Баягы кийиз жүндү деле сабап, анан кийиз кылат го. Суудан куюп, тепселеп, атка сүйрөтүп, анан жеңелер басып, кайра анан мустак сууну куюп бышырат го. Анысы кандай? Сизди да бышырып атат улуулук өтүш үчүн. Менде да ошондой удаарлар бар. Аны сиз бир күч деп кабыл алыңыз. Дагы бир кошумча энергия келди деп. Тогум чоңойду деп. А сиз ошо улуулук өтүп бараткан ударды эле көтөрө албай анан ичкилик ичип атасыз. Же жөнөкөйлөштүрүп айтканда немистер каптап келе атат дейли. Анан сен каптап келатыптыр деп жатып алсаң, сени биринчи кармап алып атпайбы, сен биринчи пленге түшүп калып атпайсың. Тетирсинчи ошо кылычыңды алып, найзаңды алып, же куралыңы алып камдангандай, же ошол отрядка, взводко кошулгандай, сиз дагы ушу өзүңүздү жеңиңиз азыр. Өзүңүзгө өзүңүз дук бериңиз. Өзүңүздү өзүңүз бошотуңуз. Ар кандай методиканы колдонуңуз. Улуулук кызматыңызды аткарыңыз. Мына урматтуу улуу журт. Ошондуктан бир боштондук деген бул өтө чоң керемет. Унчукпастык. Улуу адам барып өзү унчукпай калат. Улуу түшүнүк өткөн адам унчукпай деле калат. Унчукпастыкта өтө чоң иш бүтөт дейт. Мына Кудай унчукпайт, арбай унчукпайт, бирок табият унчукпайт. Бирок бир керемет сырларын көрсөтүп атпайбы, адамзатты башкарып атпайбы. Аба унчукпай туруп аң сезимибизди өйдөлдөй кылып коюп атпайбы. Анысы кандай ошо унчукпастыкта өтө чоң керемет иштейт. Унчукпастыкка өтүү бул өтө оор. А ошо үн чыгып атып, биз сүйлөп атып, майда ушак-бушакты кетирип атып, биз аң сезимибиз бузулуп, ошол сөздү угуп, бүт энергия касиетибизди, көкүрөгүбүз кыйналып, ичибиз тарып, же бирдемеге сарсана болуп атып, болгон касиетибизди учуруп коюп атпайбызбы? Ошондуктан ушу боштондукта көкүрөгүңүз өтө тынчыйт. Көкүрөктүн тынчтыгында бейпилдик пайда болот. Ошо бейпил болсо, бул жашоонун бейиши ошол. Бейпил болгон жерге анан ошо периштелер келип конот. Анан ошол адам улуу болот. Азыр ошо улуулукта болуп атат кептин баары. Улуулугун жоготуу эми мына кыргызды биз азыр мактап атабыз. Бизде жаратуучулук бар. Боеп атабыз, сен кыргыз улуусуң, кул эмессиң, пенде эмессиң, сен периштесиң. 40 кызсың, соорок ангелсиң, 40 үр кыздан жаралгансың деген эне сыпаттуу энергияң бар, жаратуучулук энергияң бар, сыйкырчылык энергияң бар. Умай энесиң сен, жер энесиң, сен обо энесиң, сен адам атасың. Биринчи жаралган табиятка эгиз болуп, адам ата бул кыргыз, сиз да кыргызсыз деп жаратып жасап атабыз. Анан айланып карап көргөндө чындап эле мына батыш өлкөсүнө барып келгендер айтат, бири-бирине жакшы карайт экен, табиятка жакшы карайт экен дейт. А биз улуубузду болуп андан эки эсе бузулбадыкпы? Энебиз, эжебиз бирок күнөөлөбөй туралы ата деле адашат да үй бүлөдө. Эне деле адашат. Шартка карап. Анан ошол кезде мактап, уяткарып, улуулугун айтып, анан баш ийдирип алабыз го. Анысы кандай урматтуу улуу журтум. Бул дүйнөгө бул дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Ушу сиз агарып кетишиңиз керек бул дүйнөдөн. Жаныңыз барып жайсаң ата адам ата манас атадай ааламдан бир орун алып кайра кызмат кылууга милдеттүү. Эгер сиз бул жерден өсө албасаңыз, жаныңыз бадалбак, чөпчар, бир клетка алуу ушу ит битке чейин салыштырып берилет ааламда. Ошондой болуп жаралып калат. Анда өсүү жок ал ит битте. Чөпчарда өсүү жок, акыр ал гүлгө айланат, мусорго айланат. Жаны жоюлат. Сиздин асмандагы ата теңиздин арбайы капа болот, кейийт сиздин өсө албаганыңызга, өйдөлөй албаганыңызга. Ошол канчалык пендечиликке түшсөк, биз ошончолук караябыз.
жан дүйнөбүз агармак турсун. Бул доордо ошол жан дүйнөнү агартуу, ошо периштелик сыпатка калыптануу. Тетирсинчи ушу арбайдын сөзүн сүйлөө мына. Мен улуу күчтөрдүн айтаар сөзүмүн, мына айтып атам. Кылаар ишимин, мына ошону кылып атам. Эртең дүйнө дүңгүрөп жол таппай келсе биз жол беришибиз керек да, сабагыбызды беришибиз керек. Мээримибизди төгүшүбүз керек. Улуулук сыпатты бизден көрүш керек. Ичибиздеги сырды толук ача албай кетиш керек алар. Мына ошо ак калпак баш кийим жөнүндө сөз кылып келсек. Биз ойлоп келгенбиз эски түшүнүктө. Ошо келин баш кийимди кайнатадан бир уялуу үчүн, кайын журттан уялуу үчүн салат деп. Жок. Башыбыздагы эң касиеттүү бул чач болуп атпайбы? Ошо чачыбызды жайып койгонубуз, чачыбызды көрсөтүп койгонубуз, уяттуу жерибизди көрсөтүп койгондо эч секрет калбай калат. Андан кийин сени ким сыйлайт? Ошол сиздин ыймандуулугуңуз, ошо улуулугуңуз, билгич сыпатыңыз келинден ушул билинип турса, мээрим төгүлүп турса, кайнете, кайнене баары сага сыйлаган атпайбы? Дагы эмне секрети бар деп ичиңизди казгысы келип, билгиси келип атпайбы? Билимдүүлүгүңүздү, илимдүүлүгүңүздү, назиктигиңизди, иш билгилигиңизди билгиси келип атпайбы? Анысы кандай эле ушу ак калпактагы мына могу 4 кырдан түшүшү бул 4 тарабын кыбыла дегендик. Үстүдө могу чачылын чуркап жүрүшү, сен 4 тарабын кыбыла деп 4 дүйнөнү бийле дегендиги, асманды, жерди, батыш, чыгышты. Түшүрүлгөн оюусу бул ошо оюңдун бийиктиги. Баягы бой жеткен менен бой жетпейт деген эски макал бар. Ал эски доордун макалы. Азыр бой жетпеген жерге ой жетет. Ой менен иш бүтүрөт. Мына мен боюм жеткен жок, колум жеткен жок сизге. Бирок чоң энергиям жетип атпайбы? Ошол оюу өзү ошол чоң энергия ойду бергендиги. Ушул мына бу жерлерине энергиянын токтошу, ушу сыпаттын болушу, кайра эле ушул ак топудай бир топудай кыргыз элинин, дүйнөнүн элинин бийлеши. Ушу ак кийим кийгенге болбойт деп берилет ааламдан. Ак кийимди, мына ак костюмшумду ким кийет десе, ааламдан түшүнүгүм бар. Мен элди алдыга жол көрсөтөм. Мен ааламдан буйрулуп келген адаммын деген гана адам кийет дейт. Ошон үчүн ак калпак, ак жоолук деп атпайбы? Жана келинге жоолук салганда жоолук деп атат. Встречай дегендей, же болбосо буйрусун дегендей. Акка жоолук деген сөз ошо. Ак жолтой болсун дегенде. Ушу акты малга, жандыкка ыйгарбаганы кыргыздын. Боз ат деп койгону, куу ит деп койгону, боз үй деп койгону. Ошо акты төбөсүнө гана алып жүрөөрү. Ак ушу төбөдө гана болоору. Ак төбөдө эле бар да, чындап эле айтканда, асманда эле да ак. Ошондуктан эгер ак кийимге туш болбой сен ошого деңгээлиң жетпей ак кийимди кийсең куурайсың деп берилет. Ушул көкүрөктөн өйдө актын кийгени, андан ылдый ак кийген өзү болбойт. Мейли ич кийимби, мейли носкиби, шымбы. Эгер ак кийимге туура келбесең куурайсың деп берилет. Кандайдыр болсо дагы бул чоң үрп адат, каада салт, бул чоң шаманчылык, бул өтө бир чоң магия, сыйкыр, бул баш кийимде. Баш кийимди эч кимге бербейт го. Баш кийим жоготсо кейит го. Башчы болсо, ошо түштө баш кийим кирсең, бул башчы болосуң дегени. Бизде азыр ал сыпат калбай калды. Сен учуруп алып атпайсыңбы касиетиңди? Ошо аталардын чачын жакшына алып жүрүшү, башын кырдырып, чачын кырдырып,
Себеби ошол тазалык. Мына адам тердесе башы тердейт, бети тердейт, жүзү тердейт. Ошо майы башына чыгып атат. Мына ак калпакты кийгенде ошол чачтын тазалыгы, баштын тазалыгы, баш эми баары бир башта башкаруучу бир организм. Мына урматтуу журтум, ошондуктан ак жоолугуң башыңан түшпөсүн дегендей, ак калпагың башчылыгың дагы башыңан түшпөсүн. Сен ак калпакты башыңан чечип, чачты бир үксөйтө, чөмөлөдө өстүргөн менен сенин башың өсүп кеткен жок. Сен симпатичный болуп, бирөөгө бир жагып кеткен жоксуң. Акты арысын андан көрөк. Кара кийбе, ак кий. Кара өзү бир жамандыктын белгиси го. Бир караңгы дүйнөнүн белгиси го. Ошондуктан урматтуу журтум, бул ак калпактын өтө бир чоң керемети, касиети бар. Кийистен жасалгандыгы, кышта деле адамдын башы тоңбойт мындан. Үшүбөйт. Боз үйдө деле ошол кыргыздын чоңоюшу, кийизде болуп атпайбы кептин баары. Кийиз бул түштө да кийиз көрсөң, жүн көрсөң, бул чоң касиет болуп берилет. Мына азыр үйдө кээ бирөө ушу спальняга жатып алат, жөн эле кийизден каттап 6 кат деген болгон. Ошого жатып алганда жылуулугу кара кийизди 6 кат деп катташып, көктөп бир 2-3 кат кылып. Өтпөстүгү мына чокойду сыртка коюп киргизип кийгизсең, азыр бутуң ысыйт. Могу ботинкени үйгө коюп койсоң да бутуң ушуйт. Илгери биздин энелер таманыбызга батектеп койчубуз, кесип салып берчү эле. Керзе оетүккө, резинка оетүккө, ишке чыгаарда ботинкеге дегендей. Анысы кандай ушул бир керемет, бул кыргыздын бир уздугу, билгичтиги, сыры. Анан бүгүндө эми ушу соттордун күнү болуп атат. Сотту мындай уксаң, адамдын тагдырын чечет дейт. Бул адамдын тагдырын эмес, керек болсо өлкөнүн тагдырын чечет. Себеби көп адам туура эмес соттолсо, өлкөдө кысылуу болот, кыжаалатчылык болот. Бул бир үй бүлөнүн, көп үй бүлөнүн тагдырын чечет. Болор болбоско сотто үйдө. Келинчеги тирүүлөй жесир, балдары тирүүлөй жетим калды. Ал адам барып түрмөдөн оору жуктурду. Келинчеги эрге тийди, жолунан тайды. Караңызчы, бул коомго зыян алып келет. Ошондуктан бул улуулукка өтсөк, эч ким менен эч ким соттошпой деле калат эле. Арбайдан коркуп, Кудайдан коркуп, абийиринен коркуп, элден коркуп, уялып, мына чөйрөбүздө, тегерегибизде арбай инопланетян, Кудай анын улуу кереметтери жүрөт. Соттошуу азайтат эле, кимге эле жагат ал соттошуу? Жылдап соттошуу, нервиңе кетүү. Коррупция ошол, прокурорго акча берип атасың, сотко өзүң акча берип атасың. Кудайдан башка, арбайдан башка сот барбы негизи? Алардан башка бир чоң жаза барбы? Бир түндө жаныңды алып коюп атат го, себепсиз эле. Мына адамга жамандык кылган, мындай эле жашооңорду эле карап көргүлөчү, жамандык кылган же уурулук кылган адамдардын оңуп кеткенин көп өтпөйт. Жок эле дегенде буту колу кыймылдабай калганын, инсульт, инфаркт болуп өлүп калганын, ошо прокурор, сот ушундай адамдардын. Бул адамды улуулукка өткөрмөйүн биз коррупцияны эч качан токтото албайбыз. Ичинен чыкмайын. Илгери сот болгон, сокур калыс барбы деп коет го кыргызда. Сокур калысчалык эмес азыркы сот. Азыр буйрук аткарыш керек. Акча жасаш керек. Начальнигине өйдөлөтүп бериш керек. Крышасына дейбизби? Үй бүлөсүн камсыз кылыш керек, көрпендечиликке түштү. Казылар болгонго,
калыстар болгон го. Болбосо ошо ханга келген го айла кеткенде. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, кара күч менен бүгүнкү түшүнүк менен бүгүнкү бийлик менен эч нерсе оңолбойт. Бул жөн эле энергия коротуп атабыз, убакыт коротуп атабыз. Эски түшүнүктөгү адамдарды сиздер эч качан оңдой албайсыздар. Ошо соттогулар бул бийликтегилер. Бийликтегилерде эч ыйман жок, эки эсе кырсыктаган, карапайым элде касиет бар. Алар артта калат, аларда бийлик, байлык деген эле дем күч бар. Азыркы отургандар менен, азыркы эски түшүнүктөгүлөр менен кыргыз дегиле дүйнө оңолбойт. Күтпөгүлө. Себеби психологиясы ошол. Алдаш керек, жеш керек, топтош керек. Эптеп убакыт өткөрүш керек. Ааламдан берилет. Бийликтегилердин итинен мышыгына чейин ууру деп берилет. Карапайым элде байкуш касиет бар. Азыр карапайым эл өттү, алтын доорго биринчи өтөт. Буларды артка уруп коет жакында. Айланбайт, 2 жыл, 1 жыл айланбайт. Чыдабайт кыргыз. Себеби ушунча чоң энергия иштеп атат, ушунча чоң түшүнүк пайда болуп атат. Больница жоюлган атат, медицина жоюлган атат жаңы доордо. Анан сот бийлиги, милиция өзү жоюлат, барып. Биз Кудайдан, арбайдан, эне атадан, ага туугандан коркпой эле биз милициядан коркуп, кара күчкө араң байланып калганбыз. Милиция ар бир адамды ичип алабы? Ар бир адам кайраны алдап коюп атпайбы? Мына базарда бирөө уур кылат экен, милицияга жетелеп барса, муну кыйратабыз абы деп коюп кайра кое берип коет экен, өздөрү жумшайт экен мисалга. Сенин күнүң өтөт эле. Сен ал жаман жолго түшпөсөң. Ошол байлык, бийликке, карага умтулбасаң, сен ак болсоң, ниетиңе жараша бир керемет жашоо берет эле, улуулукту берет эле, улуулуктун бир түйшүгүн тартат эле. Сен өзүң жаратып алып атасың ошол нерсени. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, кыргызда сөз бар, бузук элге бучук бий деп. Өзүбүздүн аң сезимибиз өтө түшүп кетти. Өтө ылдыйлап алды. Өзүбүздү соттошубуз керек биринчи. Өзүбүздү оңдошубуз керек. Азыр ушул 30% адамзаттын аман калганы кырсыктап, кыйылып жок болот дегени бул чындык. Себеби агара албайт адам. Жана ак карага түшүп кеткенди, мына мен оппозицияларга да барам, сумкамды көтөрүп алып. Депутаттарга жоолугам айлам кеткен. Ушул бир илимди бийиктете аласыңарбы? Дүйнөгө чыгара аласыңарбы? Ушул жөнүндө бир закон кабыл аласыңар деп түшүнө да албайт. Себеби ак карага такыр түшүп кеткен. Ага караганда могу карапайым эл өсүп атат. Мугалимдер астыга өсүп кетчүлөр. Периштелер, ушу периштелер, врач, доктор, ушу адамдар тез өсөт. Адам сыпаттагылар, журналисттер тез өсөт. Карапайым эл тез өсөт, бул улуулукка тез калыптанат. Ошондуктан мына ушу улуулук сыпат гана жеңет. Ушу инопланетан периштелер жерге түштү, урматтуу улуу журтум. Асмандан сиздер эчтеке күтпөңүздөр. Асмандан эскиче суранып, тиленип, Кудайын айткандай болот дей берсеңиздер, жаңылып каласыздар. Асманда дагы, жерде да мыйзам өзгөрдү. Эң кызык нерсе Кудайдын жоюлушу деп берилет бул жерде. Эч кимден жардам күтпөй, өзүңдү өзүң бое, өзүңдү өзүң жарат, өзүңдү өзүң сотто, өзүңдү өзүң калыптандыр, өзүңдү өзүң тарбияла. Ошондо сенде периштедей, арбайдай, ошо бир Кудай деселер бир бокочо материяны көрүп алганбыз. Жок, андай эмес. Кудай бул чоң эле энергия. Ошо сыпатка, ошо сыпатты өзүңүзгө калыптандырыңыз. Мына Кудай мээримдүү экен. Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү экен. Сиз бийик сыпатка өтсөңүз кечирип салып атпайсызбы? Мына Кудайлык сыпат Манас атада болгон.
Ааламдан келгенин билди. Эртең Комурбайдын өлтүрөрүн билет. Душман болуп бүгүн жайлап салбаса. Пенде болсо жайлайт эле. Ал кечирип коюп атпайбы мисалга? Анысы кандай эле сиз кечирип коюңуз болгон дүйнөнү. Талак кылды деген сөз бар. Ааламда да так берилет. Эртештикте да так берилет. Балалуу болбогондо малы жанын талак кылып анан ошо бала сурап мазарга кетет. Жокко санады деген сөз. Кайтты ал пендечиликтен деген сөз. Мына урматтуу боло журтум. Караңызчы. Жаңы доордо бейиште жашашыңыз келсе, улуулукка калыптаныңыз. Эч кимден жардам күтпөңүз, убакытты жоюңуз. Убакытты жой деген бул сен учурчак менен жаша. Бул доордо ошо убакыттын жоюлушу чоң маселе болот. Адамдын башына күн түшөт, адамдын башына өзү күн түшөт. Өзү жаратыш керек, өзү боёш керек, өзү жомоктоштуруш керек, ошол сыпатка өзү калыптаныш керек. Бизде бир аз убакыт бар экен, урматтуу журтум. Ушу эфирде чындап эле бул санарипте азганча бир секунд айырма болгондуктан алёда ассалому алейкум дешип берип, убакыт өтүп кеткендиктен ушу кыскачараак балдар астынан телефонду алып, кээ бирине жооп бере алып, кээ бирине телефонду берип, ошо бир 5 суроого жооп кылып коеюн. Кара Балтадан Наргиза: нур түшкөн кандай болот, жана ошо жөнүндө айтып бересизби? Кантип кармап калыш керек дейт. Ушул бул жомок, мисалга биз укканбыз мурун. Мүрөктүн суусун ичиптир, ошол адам аябай көп жашаптыр деген укканбыз да. Ал жалган. Мүрөктүн эч кандай суусу болбойт. Мүрөктүн суусун ичкен адам эле аман калбайт. Ал өзү менен өзү күрөшкөн адам көп жашайт. Эскичилигин жойгон, пендечиликтен чыккан, жериген, периштелик сыпатка калыптанган, бирөөгө көп мээрим төккөн. Сен мээрим эле төгөрчү. Адам улуу турбайбы, ыйык турбайбы? Жынысына, улутуна карабай эле. Улуу дүйнөдө баарыбыздын жаныбыз барат турбайбы? Аяка барганда уят болуп калбай эле? Сен мээрим төгөрсүң эле, сенин көкүрөгүң кирдебейт. Ошондо сенде жаштык пайда болот. Сенде ошондо наристедей сезим пайда болот. Сен ошондо эч кимге мындай жамандык каалабасаң өзүңдө кир болбойт. Ошондуктан бул нур дегенди кармап калбайт. Нурга калыптанат. Ага бир эмгек керек, аябай окуу керек. Мына мен нурданган адаммын десем болот. Дагы нурданып атам. Бая түш аян катары байланыш алганда дагы ушул периштедей сыпатка жеттиң. Тазасың, мээрим төк деп атпайбы? Мына ошол сыпатты өзүмөн калыптанып көрүп атам. Мен деле эмоционалдуу, өзүмчүл, кара өзгөй мүнөз менде андан көбүрөөк болчу. Аябай ылдый түшүнүк, азыр ойлосом уялам. Өсүү керек буга. Аябай калыптанып, изилденүү керек. Сиңирүү керек. Бая тамакты сиңирсең анан тренировка кылсаң анан эртең бир борец болуп атпайсың, фигураң чыгып атпайбы? Анысы кандай сиңирип, ошону тренировка машыгуу керек, кадимкидей эле эскичиликтен чыкканга да машыгуу керек. Кийинчи Бишкекте түшүмдө өлгөн атама көйнөк алып бер десем, жок, андан көрө ак жоолук же көк жоолук ал деп жатыптыр. Бул аябай жакшы экен. Сизди ушу мына биз айтып атпайбызбы, адам көккө айланат, ак карадан чыгат деп, баягы могу эски ак кара түшүнүктөн чыгат. Ошо сизде эми баш кийим болуп атпайбы? Башыңыз ошо ак периштедеги айлансын деп атыптыр. Өзүңүздү же көк теңир кереметине жет деп атыптыр. Аябай жакшы экен бул. Ошого аракет кылыңыз. Алар ишарат берип атат. Жөн эле түш көрдүм дегенге болбойт, ошону аткарыш керек. Түштүн талабын аткарыш керек, өтө маани бериш керек. Кундуз Бишкекте башыма толтура кумурска жүрүптүр. Бул жакшы түш. Кумурска, ийитпет, заңсаара түшкө кирсе, бул оомат, дөөлөт жолуңдун ачылышы болот. Акча менен байыгам, кандай жакшыбы, жан дүйнөнү кантип байытам. Акча менен байыганың аябай жакшы. Бул жаңы доордо жашаш үчүн ошол бир чоң каражат, чоң касиет керек. Сизде мына менде да ошо чоң каражат бар. Анан эми чоң касиетке калыптансаң, сен эртең эчтекеге азгырылбайсың. Эми ушу чоң касиетке калыптанышыңыз керек.
Жан дүйнөңүздү кантип байытасыз? Жан дүйнөңдү сиз дин менен байыта албайсыз. Интернетте отуруп байыта албайсыз. Ал пенделердин эле бир жазган көз карашы, ою болот. Ааламдан мына адам ата көрүнүп берилген илим сизди гана агарта алат. Жаңылган Бишкектен кайсы күндөр сабак алсам болот? 2, 4, 6 күндөрү Бишкекте биз Лебединовкада эртең менен 10до сабак өтөбүз. 2 саат ошо энерги өткөрөбүз. Мындайча айтканда сеанс деп өздөрү атап алган. Ошо жаткырып, энерги өткөрүп, бир аз түшүнүк берип, ошол жерден китеп алып кетсеңиздер болот. Адреси Лебединовка, остановка Сельсовет, үйдүн номери Победа 194. Мына урматтуу журтум. Менин какшап атканым ушул. Сиз бул дүйнө мына 100 жыл мурун кандай жашоо эле? Кайда машина бар эле, кайда особняк бар эле? 50 жыл мурун кандай жашоо эле? 10 жыл мурун кандай жашоо эле? Көрдүңүзбү? Дүйнө өзгөрүп кете берет. Бүгүн сиз кейип, оппозиция муну жеп атат деп ыйлап, бийлик муну кылып атат деген менен бул көктүн эле программасы. Буну күнү көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле, адамзат ойгонбойт эле, бир басып өтчү жол булчу. Сиз өзүңүзгө жооп кылыңыз. Сиз жандын дагы, тандын дагы ээси сизсиз. Эртең жаныңыз кыйналып, таныңыз, телоңуз ооруп калса, сиз гана кыжаалат болуп, сиз гана кыйналасыз, жакыныңыз кыйналат, бала чакаңыз, ата энеңиз кыйналат. Ошондуктан ушу жан менен танды чоң кызматка буйруп ийиңиз, чоң түшүнүк өтүп кетиңиз. Ошондо сиз чоң түшүнүк өтүп кетсеңиз, адамзатка багыт бересиз. Адамзатка, кыргызга эле эмес. Бул кыргыз жөн эле башаты азыр. Сиз ушу окуп, калыптанып, адамзатка багыт бересиз. Сиздин милдетиңиз ушул. Ошон үчүн мектепте, айылда, жеңелерде, эжелерде, ата энеде ушулар сабак болуш керек. Бул болот баары бир, болчу нерсе. Бул ааламдан түшкөн нерсе аткарылат да, бул чындык да. Аткарылат. Кудай өзүнүн илимин түшүргөндөн кийин ушунча энергия берген. Мына уже аткарылып атат. Мен аябай кубанып атам. Мындайча айтканда, анча-мынча иште ушу иштешип аткандарга, бала чакага дайындап коюп, башыбыз менен, мен башым менен ушул иште жүрөм. 6-7 жыл болду. Азыр кубанып атам. Демек мен бекер жүрбөптүрмүн. Мына эл ойгонуп атат. Эл өсүп атат. Эскичиликтен чыгып атат. Кылып аткан эмгегим, бул мен кылып атканды президент кыла албайт. Деңгээли жетпейт, түшүнүгү жок. Премьер-министр кыла албайт. Муну молдо кожо кыла албайт. Муну илимдүү, билимдүү, окумуштуу айтып бере албайт, жеткире албайт, өстүрө албайт. Себеби энергия жок. Түшүнүк жок. Демек мен жакшы иш кылып атыптырмын деп чөйрөмө кубанып, илимдештерим менен кубанып, мына өзгөрүп атат. Оорудан айыктык деп атпайбы? Мына кечегине азыр да көрүп аткандар, бир көрөрманыбыз ушул жерден чыксак WhatsApp'тан жазып атат. Былтыр май айында дейт, сизге бардым эле дейт. Жүрөгүм оорукчан болуп, бир инфарктный состояние деп, байнысы операция кылабыз деп аткан. Айлам кетип сизге барып, китеп алып, андан бери ушу эфириңизди көрүп аттым. Азыр барып текшерилсем оору жок дейт. Караңызчы, бир үй бүлөнүн, бир адамдын ошол өзүн өзү таанып, эмоциядан чыгып, эскичилиги калып, оор суркоодон чыгып айыгып кеткени мен үчүн бир эле айтып келгенде бул утуш. Анысы кандай, мына менин бул эч кимдин колунан келбейт. Ошентип кризистен чыгарабыз, кырсыктан чыгарабыз, куткаруучу деген ошол. Эгер сиз азыр эскиче жашай берсеңиз, Кудай илимин түшүргөндөн кийин ишке ашыруу максатында адамзаттын айласын кетирет болуп атпайбы? Ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, бала чакасынан, ооматынан, пикир келишпестиктен, өңүнө өтө суук көрсөтүп коет. Ошентип кырсыктырат. Ошондон куткарып кетип атпайбы? Пендечиликтен периштелик сыпатка өткөрүп алып атпайбы? Өлүм дегенден өлбөстүккө өткөрүп алып атпайбызбы сизди? Бул кимдин колунан келет? Ошо сыяктуу сиз да адамзатты аман алып калышыңыз керек. Диндер бирип кетет бул жерде барып. Себеби адам да өсөт да. Не ушул динде жүргөндөр көрбөй атат дейсиз ушул жерде? Көрүп атат. Бийликте жүргөндөр көрүп атат ушуну. Жанында помощниктери бир докладка жазып берип атат. Бул ааламдык иш, муну эч ким жашыра албайт. Бул аткарылат.
Ошондуктан урматтуу улуу журтум, калыптанып калыңыз. Бүгүн деректирликти берип атат Кудай сиздерге. Отуруп баягы Манас бар кезде дүйнөнү бийлептир дегенде, эртең сиз ушул сыпатка калыптансаңыз, сизди кайсы өлкөнүн президенти болсо да советник кылып алат. Керек болосу себеби аларга. Адамзатты куткарыш үчүн ал бир согуш менен же бир мировой соглашение алып келип куткара албайсың. Адамды өстүрүп гана куткара алабыз. Өспөсө өлүп калган атат да, эртең эмоцияга берилсе эле рак, шишик, писик, жара, оору пайда болгон атат да. Коррупцияга белинен балынган атат да. Бирин бири жеп койгон атат да. Сиз өзүп алсаңыз, байлык деген ал ошол улуу теңир сыпатка калыптанган адамды акча кууп жөнөйт дейт. Жаны, ошол акчанын жаны ошол адам болот дейт. Эгер сиз акчага азыр берилсеңиз, анда сыпатыңыздын баарын жеп коесуз. Көп эле адам касиеттүү чыгат, бат эле өчүп калат го, себеби ал акчага берилип кетет. Оодары болот, ою ошого түшүп кетет. Акча сизде ээрчиси, эмнеге сизде акчаны ээрчи? Сиздин жаныңыз акча үчүн келген эмес да. Сиздин жаныңыз бир улуу кызмат. Жердик, ал жердик эле иште. Ошон үчүн жана тибеттиктердин акча кармабаганы, бузулабыз деп. Атаандашып, арыздашып калабыз дегени. Бир этап үйдө туруп атпай, ошон үчүн алар 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көп жашап атпайбы бизде. Сыйкыр иштеп атпайбы ошол жерде? Анан эле кыргызга ушундай жабышып калды да, сыйкырчы деп жазып албайсың үйүңө деп. Мен большой макмын. Айт, мына мен сыйкырчымын. Сырдаш сыйкыр касиетти иштет болуп атат. Сыйкырчылык болгону да жамгыр жаадырган сыйкырчылык эмне? Бул жерде да так берилет. Улуу кыргыз. Мына, мен азыр сиздер оппозиция менен бирикпейсиздер. Сиздер коалиция, партия менен бирикпейсиздер. Улуу кыргыз адамды аруулантып гана бириктирет. Мына биригип келет. Сиздер бири мүнөз, бир идея көтсөңүздөр биригесиздер. Биз адам атанын балдары экенбиз, биз кыргыз экенбиз, биз улуу экенбиз деп эле биригип кетет. Жакында биригет. Аруулантып гана бириктире алабыз биз адамзатты. Үй бүлөнү деле аруулантып бириктиресиң. Өстүрүп. Кыргыз табиатка сыйынып, сырдашып туруп жетектеп алат. Карачы, кыргыз жетектеп алды мына. От суу ташоо аркылуу бийлик жүргүзүп атабыз дүйнөгө. Түшүнөн, түш эмнеден келди? Абадан келди сизге. Ошону биз энергия жумшайбыз. Баягы оңолуп кетсинчи деп бул жерден бата бергендей, мээрим төккөндөй. Ошо түшүнөн, түштү сиз көрдүңүз. Сиз чочуйсуз да. Түш сизге тарбия болду да. Караңызчы, ошо периштелик сыпатка жеткен адамдар ушундай бийлик кылат. Мына, ааламды сыйкырлап башкарат. Арбайлар менен сырлашып, сыйкырлап башкарып атпайбы? Бул биздин кесибибиз, бул кыргыздын кесиби ушул. Ошон үчүн жаңы доордо кимдер башчы болот дегенде, кесиби көп. Сыйкырчылыктан бийик кесип барбы? Шаманчылыктан бийик кесип барбы? Энергия өткөргөндөн бийик кесип барбы? Ошо энергиянын ээси болуунан бийик кесип барбы? Кесиби көп, кемчилиги жок кыргыздар дүйнөгө башчы болот. Кесиби көп, кемчилиги жок адамдар башчы болот. Кесиби жок, кемчилиги жок адамдар калыптанмайынча дүйнөдөгү мамлекет да, коом да оңолбойт. Ошо арууланта берсек элдин арасынан чыгат. Эл тандап алат, эл көрөт. Элде эч кандай күнөө жок. Элге багыт көрсөтө албаган башчылар күнөөлүү азыркы. Элдин кыйналып атканы, кысталып атканы, дүйнөгө тентип атканы, жөн эле урушуп, талашып, соттошуп, өсө албай атканына башчы күнөөлүү, багыт бере албаган. Башчы деген багыт бериш керек өзү. Мүмкүн мен күнөөлүү, эртерээк жеткире албаган. Эртерээк калыптандыра албаган. Мүмкүн журналист күнөөлүү, саясатчы күнөөлүү. Окумуштуу, калыс адамдар күнөөлүү. Сиздер кызмат кылгыла, кызмат кылмайынча кырсыктан кутулбайсыздар, урматтуу улуу журтум. Бул дүйнөгө адам кызматка келет. Келин деле бир кызматка келет. Анысын кылбаса кырсыктайт да. Орду жоюлат, жолу жоюлат. Ошондуктан улуу сыпат калыптансаңыздар, сизге урмат кылат. Бул улуу адам дейт, бул касиеттүү адам дейт. Кой мунун назарынан калбайын дейт, акеде учурашат. Мына биз көчөдө баратканда ушу телефон токтото коюп балдар чуркап келип учурашып. Эжагайын учурашып. Бул баары бир тааныйт. Ошондо бир энергия өткөнүн билет.
Мына урматтуу улуу журтум, бизде тема көп. Биз айлантып бир деңгээлге түшкүчө эле ушул бир убакыт өтүп кетет. Бул кайталанып берилип аткан сабак эмес. Бул улам бийиктетип, улам бышыктап, улам кеңейтип, улам жөнөкөйлөштүрүп берилип аткан сабак. Ушу ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү кызматта болот. Ушу чоң энергиялар өтөт. Ошо калыптанган энергияларыңыздар кут болсун. Ден соолугуңуздар чың болсун. Мен күнмүн, сиз да өзүңүздү күн катары көрүңүз. Мээримтүүңүз, ал бир гүл, анын бир корпусун боюна же жынысына карабаңыз. Ал сизди ошо мээрим төксөңүз, анын гүлү чоңойот, ички баягы кышы кетип, чөбү чыккандай, гүлү чыккандай. Нуруңуз керек, отуңуз керек, энергияңыз керек. Ошо сыяктуу адамзатка күн, суу, от, нур катары карап жүрүңүз. Ошондо сиз улуусуз, сиз ошондо ыйыксыз. Аларды өстүрүп алсак эртең бизге ошо гүл дагы керек. Ошол бир мүнөзгө өтүш керек болуп атпайбы акыры? Ошо бир идеяга, бир мүнөзгө өтүп, арууланып, биригип, арууланып, тазаланып, улуулук сыпатка калыптанып, эртең дүйнөгө багыт берген бир башчы болуп алыңыздар. Эскилигиңиздер ушу эски күн, эски түн менен калсын. Ар бир жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Facebook'ta, YouTube'da Арстан Алай Кут барбыз. Андан сырткары ушу асмас суроо жооп калса WhatsApp'ыбыз 706 988 188. Көкүрөгүңүздөрдө өсүү болсун, духуңуздар бийик болсун. Дух алтын доорду куруучу күч. Дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Ушул илим, ушул ишеним сиздердин духуңуздарды көтөрөт.